Талас областынын Кыргызстан айыл аймагынын тургуну Шамсудин Мырзакматов быйыл биринчи жолу дарбыз эгип көрдүм. Ал ау продюсер сортундагы дарбыздын үрөнүн 40 сотук жерге тиккен. Жаздан берки мээнети жанып, иши ойдогудай болуп, дыйкан кубанып турган чагы. Бул сорт итальянский ау продюсер деген сорт. Быйыл биринчи жолу тигип көрүп атам. Ушу кандай болот экен деп. Апрелде тиккен. Апрелдин бирлеринде тигип. Азыр Кудай буйруса ушундай болуп калды. Таластыктар баары эле фасолго өтүп кетпеди. Баары бир нерсени тиксе эле баягы аркасынан кубалап эле ушинтип кетип го. А мен андай кылбай, кичине бөлөк нерсени да көрөйүн деп. Эгер дарбыз жакшы болсо, баягы дарбыз көбөйтүп, бизге Казакстан жакын, Казакстанга же ушу Талас областын бир камсыз кылганга деп ойлоп биринчи жолу көрүп атам да тигип. Каарманыбыз аз жерден көп киреше табууга аракет кылууда. Суу жагында ойлонуштуруп, укканы боюнча тамчылатып сугаруу ыкмасын тандаган. Азыр дарбыздары тегиз суу ичип, күндөн күнгө чоңоюуда. Капельни деген аябай жакшы нерсе экен. Сууга эконом болот, убакытка эконом болот. Сугарганда ушул жер 40 соттук жер. Ушуну мен 15-20 мүнөттө эле сугарып коюп атам да. Эгер арык менен сугарсак, муну өлү дегенде 6 саат сугармакпыз. Ошо капельни да аябай жакшы экен. Дарбыздар булса ошо айылга эле сатабыз, Кудай буйруса. Өзүбүздүн айылга эле. Баягы дары эме чачпай, атайын айылга саткандан кийин кичине экологический болсун деп көп дары чачпай өстүрүп атам да. Бул дарбыз бат-бат чоңое берет экен да. Күнүгө келип көргөн сайын кызыгасың да баягы. Облуста дарбыз аянттары акыркы 4-5 жыл ичинде гана көбөйдү. Негизинен Жайы ысык, Айтматов, Бакайата жана Манас райондорунда өстүрүлөт. Манас району боюнча жашчылардын аянты 9 гектарды түзөт. Дыйкандарыбыз өздөрү кирешелүү жагын карайт биринчиден. Изденген дыйкандарыбыз көп. Дарбызга кызыгып баштаганына 5-10 жылдай болду. Бул көп көлөмдө эмес, бирок изденишүүдө бүгүнкү күндө дыйкандарыбыз. Биз Казакстанга жакын погодабыз дагы ысык. Жашча жемиштерди сатканга, экспорт кылганга ыңгайлуу. Дыйкандардын аракети менен облуста дарбыз аянттары 100 гектарга жетип калды. Июлдун аягы август айынын башында сатыкка чыга баштайт. Учурда Таласта сырттан келген дарбыздар сапатына жараша 1 килограммы 26 сомдон 33 сомго чейин сатылууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.